Үчөген 5 айлыгында билген. Жалал Абад аймагында жыл башынан бери 3 эм төрөлгөн экинчи учур катталды. Ымыркайлардын энеси Дилфуза Арапбай кызы 29 жашта. Ал буга чейин бир уулдун энеси болчу. Төрөлгөн 3 эмдин баары эркек. Аларга Аман, Асан, Үсөн аттуу ысымдар ыйгарылды. Кара Дарыядан бул жакка келдим. Шу врачтар төрөтүп алышты. 27 январда төрөдүм. Үчөген 5 айлыгында билген. Төрөт операция жол менен төрөдүм. Аттардын чоң атасы менен чоң энеси койду. Аман, Асан, Үсөн деп коюшту. Эгиз менен чоң энем эгиз төрөгөн Асан, Үсөн. Анан Асан деген абамдын эгизи бар. Дилфуза айымдын төрөтү оор болуп, операция жолу менен ишке ашкан. Ымыркайлар ай күнүнө жетпей төрөлгөндүктөн 10 күндөй жандандыруу бөлүмүндө дарыгерлердин көзөмөлүндө болушту. Учурда наристелер энесинин жанына которулду. Айына жетпей төрөдү, операция жолу менен төрөдү. Үчөөсү тең уул, 2 килограмм, 1 килограмм 900, 2 килограмм 100. Төрөтү үйүнө келип катталганда булар 2 баланын жүрөгү угулуп атат, 1 баланын жүрөгү угулбай атат дешип, врачтар беспокойство этип атышып төрөтүштү, операция кылышты. Чынында эле экинчи баланы слабый чыкты, ыйлабай чыкты. Жүрөгүнүн соккону начар болду. Реанимация кылып, кишини өзүнө келтирип, анан балдардын жандандыруу бөлүмүнө алып келип үчөөнү тең жаткыздык. Дары-дармектерди алды, кислородду алды, СИПАП деген аппараттарыбыз бар. Ошондон алып, Кудай буйруса бүгүн жакшы балдардын жылыш бар. Энесине эм калышты, дары-дармектердин аты менен кылдык. Апа менен балага сонун условия түзүп бердик. Учурда эне менен балдардын да абалы жакшы. Дарыгерлер аларды төрөтү үйүнөн 2 күн ичинде чыгарыларын айтышууда. Бирок бул жаш үй бүлөнү түйшөлткөн маселе бар. 3 эмдин атасы да туруктуу бир жерде иштебейт. Андан сырткары бир үйдө 3 келин жашагандыктан 3 эмди жетиштүү шартта кароо жагы мындагыларды ойлонтууда. Абалды эске алып, бул жааттан көңүл бурууну суранышат. Өзү 9 неберебиз бар эле. Ушул менен Кудай берсе 12 неберелүү болуп калды. Аябай кубанып отурабыз. Кудай калса неберелерибизди 2 күндө чыгарабыз деп атабыз. Чыгарып алсак эми жашоо шартыбыз ушу элде эле өтө эле кетип аткан жерибиз жок. Анан эми багышты кандай кылабыз билбейм. Бизге ушу жылуураак шарт болсо балдарыбызга чоңойтуп алганга ушу элдер немеден суранарым эми жогорку жактардан ушу бизге кичинекей үй берсе ушу балдарга. Өзүнүн үй жайы жок баламдын. Балам колумда, анан колумдагы эле неме азыр колумда дагы 2 келиним бар. Ушу менен 3 келинибиз бир үйдө болуп калабыз. Жакында эле келин алгамда, ал менен үчөө болуп турат. Эми үй шарты чегиз мындай неме үй салып берели десек, ал тарапка свет жок. Эң негизгиси ошол айылга жашаган берген участокторго шарт жок. Бардыгында эле элдер үй салып койгон, бирок чыгып барган жок. Билбейм, эми жогору жактан суранарбыз, өтүнөрбүз, эми ушуларга үй берсе, анан үй менен эле чектелип калбастан кичинеден жандай жер участогун берсе ушу балдарга, себеби биздин зонада аябай жер участогу мындай тартыш да. Ошон үчүн ушуларга эң биринчиси азыр жашагыдай, анан кийинки балдарына чек берсе деген ушул суранычым ушул. Анан элибизге, журтубузга тынччылык. Жергиликтүү бийлик да бул үй бүлөнүн социалдык шартынан кабардар. Кабар алып төрөтү үйүнө да барышкан. Райондун жетекчилиги белгилегендей, 3 эмди чоңойтууга, жакшы шарт түзүп берүү жактары сүйлөшүлүп жатыптыр. Турак жай курууга жардам беришерин айтышты. Аны менен катар наристелерди каралашууга бир медайым, бир социалдык кызматкер камсыздалат. Барып көрүп келдим, кабар алып турам, бардык керектүү нерселерин алып барып берип келгенмин. Чеги бар экен, бирок үй сала эле экен. Анан кайната кайнеси менен чогуп турат, кайнеси менен дагы көрүшүп сүйлөштүм. Анан эми аларга турак жай куруу үчүн жардам беребиз. Дагы башка бир шарттарды да сүйлөшүп атабыз. Мүмкүн болушунча биз буларга жардам беребиз. Резервден канча сом бөлүнөт? Азыр эми бизге акча келип түшкөндөн кийин аны комиссия жолу менен карап туруп, мүмкүн болушунча биз жардам беребиз. Бир эле күнүмдүк эмес, анын жашоо шартына, турак жайына, эмнеге керек болсо ошонун бардыгына бир эле район эмес, бардык аймактарыбыздын бардыгы жапа турмак, бардыгыбыз колдойбуз. Себеби бизге Кудайым мындай эгиз балдарды, баягы Кудайым сүйгөнү берет дегендей биздин районго келген өтө кубанычтуу, өтө сүйүнүчтүү болду.
Ушул күндөрү Аман Асан Үсөндүн туулгандыгы тууралуу документтери даярдалууда. Район жетекчилиги көөлүк менен бирге сүйүнчү пулун да кошо тапшыраарын айтышат. Ага ылайык өкмөт 3 эмдин ар бирине 50 000 сомдон балага сүйүнчү жөлөк пулун төлөп берет. Эскерте кетсек, Жалал Абад облустук төрө түйүндө жаңырган жылдын 1 айында эле 3 эмдин төрөлүшү экинчи жолу катталууда. Буга чейин 9 январда да Сузактын Курманбек айыл аймагынын 31 жаштагы тургуну да 3 эм кыздарды жарык түйнөгө алып келген. Ал эми өткөн жылы 3 эм төрөлүү фактысы катталган эмес. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.